Бишкекте банк ишинин туруктуулугун, ишенимдүүлүгүн жакшыртуу маселелери талкууланды. Балдар онкологиясындагы окуу классынын иштебеши боюнча жетекчилик түшүндүрмө берди. Бишкекте имараттардын сырткы көрүнүшүн жакшыртуу иштери жүргүзүлүүдө. Бишкекте адистердин жана кесиптердин фестивалы өтүүдө. Кыргызстан менен Россиянын ортосунда жүргүнчү ташыган темир жол каттамы жанданат. Бишкектин 3 жаңы конушунда мектептердин курулушу кызуу жүрүүдө. Бишкекте Төлөгөн Томотоевдун 80 жылдыгына арналган салтанаттуу кече өттү. Өзбекстан Кытайга газ экспорттоону жандандырды. Бишкек шаарында 24 майда коомдук талкууга сунушталган банктар жана банк иши жөнүндө Кыргызстандын мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол болуп өттү. Иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөлөрү, Улуттук банктын жетекчилиги жана кызматкерлери, Кыргызстан банктарын союзу юридикалык жактар бирикмесинин өкүлдөрү катышты. Тегерек столдун катышуучулары мыйзам долбоорун талкуулап, банк ишинин туруктуулугун, ишенимдүүлүгүн жана андан ары өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн аны жакшыртуу маселелери боюнча ой бөлүшүштү. Кабар агенттигинде маалымат жыйынында балдар онкологиясы жана онкогематология бөлүмүнүн жетекчиси Султан Стамбеков аталган борбордогу окуу классынын иштебеши боюнча түшүндүрмө берди. Эскерте кетсек, Помогать легко коомдук фондунун негиздөөчүсү Динара Алияева эне жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун балдар онкологиясы жана онкогематология бөлүмүндө балдардын билим алуусуна жетекчилик тоскоолдук жаратып жаткандыгын айтып, башкы прокуратурага кайрылуу жасаган. Бишкек имараттардын сырткы көрүнүшүн жакшыртуу иштери жүргүзүлүүдө. Маалыматка ылайык, шаардын архитектуралык жана эстетикалык көрүнүшүн жакшыртуу максатында имараттардын фасадтарында көрктөндүрүү жана жарнамалык жазууларды жасалголоонун бирдиктүү стили бекитилген. Учурда Абдрахманов көчөсүндөгү 105-1, 105-2 жана 105-3 үйдүн фасадтарын архитектуралык көрүнүшүн калыбына келтирүү жана жакшыртуу боюнча иштери башталды. Аталган жумуштарды Сан Амгел өндүрүш компаниясы жүргүзүүдө. Бишкектеги Эмен паркында адистиктердин жана кесиптердин фестивалы өтүүдө. Фестивалга өлкөнүн бардык аймагынан 12 колледж жана 19 лицей катышып жатат. Фестивалдын программасына колледж, лицейлердин кесипке багыт берүү көргөзмөсү, адистиктер жана педагогикалык чеберчилик борборлору тууралуу презентациялар, иш берүүчүлөрдүн баяндамалары жана башкалар камтылган. Аталган фестиваль Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен ишке ашырылып жаткан секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдик өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында өткөрүлүүдө. Үстүбүздө жылдын 6-июнунан тартып Кыргызстан менен Россиянын ортосунда жүргүнчү ташыган темир жол каттамы жанданат. Тактап айтканда 6-июнундан тартып Бишкек-Казань ар жуманын дүйшөмбү күндөрү, 8-июнундан тартып Бишкек-Самара жумасына 2 жолу, шаршемби, жума күндөрү, 9-июнундан тарта Бишкек-Новосибирск 8 күндө 1 жолу. Эскерте кетсек, каттамдар коронавирус илдети тараган учурдан тартып жабылган болчу. Бишкек шаарынын жаңы конуштарында мектептердин курулушу кызуу жүрүүдө. Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы билдиргендей, Tagay би көчөсүнүн бойлой жайгашкан Ак Ордо конушунда мектеп 750 окуучуга ылайыкталган. Ошондой эле Ак Босоо конушундагы долбоордун кубаттуулугу 660 орунду жалпы билим берүүчү мектептин курулушу да кызуу жүрүп жатат. Мындан тышкары Көлмө конушунун аймагында дагы 380 орунду жалпы билим берүү мектебинин курулушу жүрүп жатат. Токтогул Сатылганов атында Кыргыз улуттук филармониясына Кыргызстандын эл артисти, Кыргызстандын искусствосуна эмгек сиңирген ишмери Төлөгөн Томотоевдун 80 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу кече өттү. Маалыматка ылайык, көрүнүктүү дирижер Залкар Инсанын мааракесине мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Маданият министрлигинин орун басары Салтанат Аманова жана жалпы коомчулук катышты. Өзбекстан Кытайга газ экспорттоону жандандырды. Республика жыл башында ички талапты канааттандыруу үчүн газды тышка чыгарууну убактылуу токтоткон. Өзбек өкмөтү газды сатуу жандандырылгандыгы жөнүндө кабарлаган жок, бирок Кытай маалыматтарынан Ташкенттин Борбор Азия Кытай куруу аркылуу көгүлтүр отунду экспорттоп жаткандыгын байкоого болот. Түркменистандан башталган бул тур Өзбекстан жана Казакстан аркылуу Кытайга барат.